Ассаламу алейкум достор. Бүгін Москвадағы ең чоң складқа келдік. Қандай склад десеңіздер достор, бұл жақта Шоро, Максим, жана башка бардық біздің Қырғызстаннан келген өндірушілер ушул складта достор. Сіздер қандайдыр бір чайхана болсо, магазиниңиздер болсо, ушул жақтан складтан заказ кылсаңыздар болот. Анда эмесе жүрүңүздөр, чогуу көрсөтөлү. Адамды ачкачылык анан акчанын жетишпегендиги аябай чоң мотивация берет. Баштатканда канча сумма кеткен? Башында Биринчи биринчи суммалар 50 миң, 100 миң тегереги керек болгон. Биз дагы аябай таң калдык. Үчөөнү алып кетсе, төртүнчүсү бекер. Бул стабильность башка, бирөөгө иштеп аткандагычы жакшы жагы дагы бар, жаман минус жагы дагы бар да. Ассаламу алейкум достор. Бүгүн биздин конокто О.Кайым компаниянын негиздөөчүсү Айчолпон эжебиз. Саламатсызбы? Айчолпон эже, бул компанияны уже ачканыңызга канча жыл болуп калды? Бул компанияны негиздегенибизге 10 жылдын жүзү болуп калды быйылкы жыл менен. Бурса кыргыз элин ошол Россия жергесинде жүргөн мекендештерди өзүбүздүн сүйүп жеген тамак аштар менен камсыз болуп келатабыз 10 жылдан бери. Бул башталганда канча квадрат метр менен баштагансыз? Азыр бул жакта менин билгеним боюнча 700-600 квадрат метр. Негизи башталганда бир туугандарым менен баштаганбыз. Бул жерде 30 квадрат болгон гараждан баштаганбыз. Жана Кремниевая долинадагыдай гараждан башталган. Анан негизи башында расходдор минимальный кылыш керек болуп, ошондой арзан Марина Рощадан гараж таап иним. Ошол жерден башталган. Баштап атканда 30 квадрат метр менен баштаган дедиңиздер. Баштап атканда канча сумма кеткен? Башында Биринчи суммалар 50 миң, 100 миң тегереги керек болгон. Ошондо ортодон ал жак бул жактан тапкан акчаларыбызды ортого салып, анан акырындан иштеп баштаганбыз. Анан кийин уже өндүрүшчүлөр объемду көрүп, өнүгүп баратканыбызды көрүп, рассрочкага берчү болду товарларды, ишеничке кирдик. Азырга чейин деле иштешип келебиз көп компаниялардын колдоосу менен. Көбү ошол бизнесмендерге суроо берсе керек, бизнес баштайын деп атам, монча суммадан, канча суммадан баштайын депчи. Ошондо так Айчолпон эжеден жооп болду окшойт. 50 миңден, 100 миңден баштаса болот экен, бизнести. Негизи бизнести эң жакшы бизнес нөлдөн же минустан башталган бизнестер устойчивый, анан кийин тез өнүгөт да. Себеби адамды ачкачылык анан акчанын жетишпегендиги аябай чоң мотивация берет, энергия берет. Ошону менен адам мындайча айтканда чарчабай кыймылдайт да. Кандай инвестор силерге там $100 миң, там $50 миң берип койчу болсо, ошону бир какой-то проект киргизем деп ишкерлик кылам дей турган болсо, көбүнчө бул идеялар провальный болгонунун себеби дагы ошол болот да. Акча бар, идея начар. Када акырындан башталган бизнес бул мындай өмүрү узак, анан чоң компанияга айланып келет. Бул эми уже мировая статистика деле тастыктап келет да. Жаш келе жаткан 18 жаш, биз Кыргызстанда келе жаткан ошо балдар, кыздар десек болобу, өспүрүмдөр кандай кеңеш бере аласыздар? Ошо бизнес кылайын деп жатам, өнүгөйүн деп жатам, кандай бизнес кылсам болот? Топ советтериңизден берсеңиз ушу биздин келе жаштарга. Негизи бизнес кылам, жумуш кылам деген бул жакшы. Бирок ошол эле учурда бул жумуш, бизнестин жолу аябай татаал дагы, кыйын экенин баары билиш керек да. Анан ошол эле учурда ошого өзү даяр болуш керек адам, психологически. Анан ошол эле учурда иштегенди билиш керек, мээнеткеч болуш керек. Бул мээнеткечтик менен ийгилик чогуу жүрөт да. Ошол эле учурда жалкоо адам эч качан ийгиликтүү боло албайт. Өзүңөрдү мээнеткечмин деп сезсеңер башташыңар мүмкүн. Так мен азыр байып кетем, өзүңөр жалкоо болуп өзгөрү сезип турсаңар, мен бул бизнести кылам, ал бизнести кылам деп урунбай эле коюш керек. Өзүңөр мээнеткеч менен ошого чыдайм дей тургандар бизнес баштаса болот. Сиздер ошол кандай бир башка ошол эле айтып өткөндөй, Айчолпон эже Иркутскойдо барбы, жекече бир бизнесиңизде, же болбосо Уланды, же болбосо
ошол эле Владикавказда же Грузияда ошол жакта жеке бизнестериңиз болсо, сиз ушул датка компаниядан заказ кылсаңыздар болот. Сиздерге атайын жеткизип беришет. Башка шаарларга, башка областтарга, бир гана ушул Москва, Московская область болуп чектелип калбай, башка шаарларга, башка областтарга датка компания сиздерге жеткизип беришет. Айчолпон эже, азыр сиздерге акция болуп атат экен. Биз азыр уктук. Биз дагы аябай таң калдык. Үчөөнү алып кетсе, 4-сү бекер. Көрүңүздөр достор, Москвага, башка областтарга заказ кылыңыздар, үчөөнү аласыздар, 4-сү бекер. Негизи бул акция убактылуу эле болот. Туугандар, ошондой эле азыр көбү адреналин же болбосо кола ичип атасыздар, ошодон көрөк өзүбүздүн нукура кыргыздардан Максым, Шоро аралашып ичиңиздер. Жана ошондой эле кандайдыр той топур болобу, жакшылыктар болобу, касса, черный кассага болот, ойноштор. Ошого заказ кылып, мына өзүбүздүн нукура кыргыз сунуктардан ишиңиздерди сунуштайбыз. Азыркы учурда биз Московская область боюнча 300дөн ачык торговый точканы камсыз кылабыз. Анын арасында базардагы оптовый розничный точкалар бар, рыноктардагы маркеттер, продуктовый дома, халяль маркеттер, чайханалар, ресторандар, ушундай торговый точкалар менен иштешебиз. Досторду айтып кетүүчү, бул жерде бир гана сунуктар эмес, жана ошондой эле өзүбүздүн сүйүктүү курут бар, курут, варенье, дагы консервант, колбасалар бар. Баардыгын ушул жактан заказ кылсаңыздар болот. Ал үчүн бул видеонун астына могул жерлерге биздин телефон рабочий номерлериңиздерди биз белгилеп коебуз сөзүбүздө. Ошол жактан байланышып, WhatsApp'тан, Telegram'дан, жана ошондой эле Instagram'дан байланышып заказ кылсаңыздар болот достор.